Kımbattı YouTube kanalının görücüleri, men bundan 2 ay murun Beyşenbek Kazatовичтен геморройдон операция болгом. 4-нчү степен болуп кетип кан токтобой. Акыркы мүмкүнчүлүктө келдим. 15 жыл ооругам бул оору менен. Мен ушу Бейшенбек байкеге аябай ыраазымын. Анткени ушунчалык жеңил, анан жакшы жасады. Эч кандай ооруган жок. Эгер колуңуздардан мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, геморрой оору менен ооругандар болсо, Бейшенбек байкеге кайрыгыла деп кеңеш айтып кетет элем. Себеби бул жердин шарты аябай жакшы. Бейшенбек байкеге сөзсүз көрүнүңүздөр. Кыргызстандагы биринчи протологдордун бири Бейшенбек байке менен баарлашууга да убакыт келип жетти. 40 жылдан ашык убакыттан бери медицина тармагында иштеп, оор операциялар жасап, эмгектенип келе жаткан Бейшенбек байке суроо менен кайрылсак. Бейшенбек байке, сизге эмне түрткү болду медик болуп калганыңызга? Мен үйдө эң улуу баламын. Анан 11 тууганбыз, сапабыз орусча болуп калды. Ошол алгачкы эле ошол медик болуп чечтик. Өзүм военный болом деп элем. Анан кийин тагдыр экен ошол медицинага келдик. Ошол 74 жылды мектепти бүтүп, тапшырып, ошондон бери медицина жолунда болуп атабыз. Siz 40 жылдан ашык убакыттан бери операция жасайт экенсиз. Сизди биз өлкөбүздөгү биринчи проктологдордун катарында билебиз. Бир эле ушул проктология жагын жасайсызбы же башка органдарга да операция жасай бересизби? Мына проктология Союз учурунда Армения, Тажикстанга 80-жылы Кыргызстанда ачтык проктология бөлүмүн. Мен да ушул насып экен жаш кез ушунда ачылганда ошол улуулардан бар, Мадамиров Абземет Мамедович, Күлжигит Алиевич, анан үчөөбүз мен болуп ачтык. Ал убакта ошол анан мен 86-жылы институттан деген жалаң эле эмес, ошондон бери мен проктологдун кадимкидей ушул күнгө чейин зармаса кылам. Бирок мен 86-жылдан ушул күнгө чейин таракани хирургияда иштедим. Таракани хирург высший категориянын кандидатский зашта кылдык. Проктология ошо менен эң биринчи сүйгөн кесибим, ушул күнгө чейин азыр эмгектенип келе жатам. Байке, мени карап бияктар айлабыз. Сиздин айтууңузга таянсак, өпкө бооруга караганда геморройго операция жасоо оор. Себеби башка органдарга караганда геморрой кеч калыбына келет деп айттыңыз. Себеби эмнеде? Мисалы, бул органдын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Биз тараканидагы бүт онкологистте жазылат бизде. Туберкулез оорулары болуп калат. Но негизинен бронхиттаз, поликистоз, экинокок, өпкөнүн көп оорулары көкүрөктүн. Аларды биз жаштакка диагностогондон кийин 8-9 күндөрү жиптерин алып үйгө жиберебиз. Проктологиянын жараттын айыгышы өзү кеч болот. Бул слизистый оболочкасынын башка түзүлүшү пайда болот, былжыр түзүлүшү. Анан кийин өзү мындай ошондой татаал назик жер литературный данным өзүнүн полный жазып эле жараттыгы 1 ай 2 айга чейин барып айга турган оору. Майда чөзүү көп вопростор бар ушундай оорулар. Бирок бардыгы бул ооруларды ийгиликтүү айыктырабыз. Операциялар, жаңы операциялар жасалат. Эффект жакшы, эмгектенип келип атабыз, жардамыбызды берип атабыз. Геморрой оорусу эмнеден улам пайда болот? Шуга кенен токтолуп кетсеңиз. Геморрой оорусу бул азыр академик Федоров Союз убагындагы институт проктологии Союз СССР. Да, ошол Союз учурунда 15 республиканын баары барып, ошол жерден окуп билим алганбыз. Академик Федоров деген агысы бир комнат лабораториядан 7 этаж кабатка чейин институт ачкан адам болгон ал. Ал политбюролордун бардыгын операция кылып, Бережде, Устинов ошол политбюролордун баарын жасап, бул геморройду ошо Федоровдун школасы досконально изучить эткен. Азыр геморрой десе эле ойлойт, бул жөнөкөй оору экен. Бул абдан өзүнчө кызык татаал оорулардын бири. Илгери биз устаткестерде айтчу болчу, бул веналардын кеңейип кетип оорубуз деп айтчу эле. Азыр болсо таптаза ачык так изилденген дарт катары эсептелинет да. Азыр кавернозун тера деп коет. Үңкүрчө дене үңкүрчөлөрү бар. Ошолор мындай улуу сөз уят жок. Бул только эркектин жыныстык органда болот деп айтчу эле биз окуганда. Азыр муну текшергенден кийин бул адамдын
көтөнчү чугунда анальный каналдык задный проходтон кийин 2,5-4 сантиметр, ошонун ичинде каверозный тело деген, псеристый тело деген бар. Ошол адам төрөлгөндө эле пайда болот. Анан адамдын көп отуруусу, заңдоонун бузулушу, образ жизни жанагыдай, остуруу жөө, арак ичүү, тамеки чегүү ошол каверозный телолордун гиперплазия деген өсүшү, чоңоюшу ошол геморройлордун алып келет. Ал азыркы жаңы сөз менен айтканда ошол каверозный телолордун чоңоюшу каноо, тромбиртети и тышка чыгып калуу белгилери бар да, ошон үчүн геморрой татаалдык ошондо да. Бул өзүнчө илимден доказать этилген оору бул азыр учурда. Сизге оору өтүшүп кеткенди келип кайрылгандар болот экен. Эң оор операция жасаган учуруңузга токтолсоңуз. Бизде бул Кыргызда ушундай бизде. Ливой ооруда да, өпкө ооруларында да мен азыр иштеп аткан. Геморройдо тем более. Бүт адам оорудан, операциядан коркпой койот. Тем более геморрой ушундай да, бул улам обострение болуп, ремиссия деп коет да, улам күчөп өтүп турган оору. Биз геморройдун баарын операция кылбайбыз. Биринчи, экинчи стадиясында консервативно, жөн дарылоо жолдору менен биз воспаление снимать этебиз, канаганды токтотсо болот, тромбоздор ассас этебиз, өзүнүн лечениялары бар. Геморройдун баары операция болбойт анын баары. Биз операцияны чөлкөзүп, өзүнүн көрсөтмөсү боюнча жасайбыз. Көп канап, өмүргө зыян келтирген учурларда, ошо 4-чү стадиясында, 4-чү даражасында түшүп, адам кол менен салган учурларда бул консервативдик лечение жардам бербейт. Ошон үчүн операция показания менен, көргөзмөсү менен болот. Бул адам ушундай оору адамды майып кылып, жок кылып коюшка мүмкүн бул. Бул жакынкы учурларда бир Кытай жигит альтернативный дорогада иштеп аткан 30 жашар бала. Канап казарманга 5 сознание түшкөн ушул бала. Гемоглобин 30га чейин түшүп, алып келип кан куюп, операция кылып сактап калдык да. Ошондой учурлар көп бул. Бул эң нервisi коркунучтуу нерсе кан агызуу болуп эсептелет. Адамды майып коюнга чейин барат. Геморрой оорусун алдына ала алса болобу, жана кантип алса болот? Бул сути по негизи боюнча бул өзү төрөлгөндөн баштап пайда болгон оору. Кээ бир адамдар өмүр бою муну беспокоить этпей жашап өтүшү мүмкүн. Бирок көп учурларда биринчи, экинчи стадиясында эметкендер өтө берет бул. Анан кийин бул алдын алыш, күчөтпөө, канды агызбоо, көбүн мындай ремиссия деп коет да, ошол абалда сакталып жүрсө болот. Бирок бардык учурда эле пациент адам оорулук каалаганда боло бербейт. Кийде бардык аракет кылган учурлардагы канап, анын жанагындай упадение деп коет, түйрүлүп түшүү учурлары көп болот да. Ошон үчүн операция жасашка туура келип калат. Геморрой илдетине кабылгандар көбүнчө элдик дарыгерлерден айыгып кеткен учурлар көп болуп жатат. Бул илдетке бычак тийгизген болбойт деп да айтып жатышат. Бычак тийгизбей дары менен геморройду айыктырса болобу? Эми мындай да, бул Кыргызда ушундай сөз бар да, бычак тийгизбеш керек экен. Наоборот, алып бычак тийгизип дарылабай турган дарылатуу учурлары көп болот да. Эгер биз геморройлорду операциясыз дарылабай койсок, көп жоготуулар болушу мүмкүн болчу. Каноо, жанагы 4-чү узулдан түшүп калуусу бул любой учурда баары без операциясы жардам бере албайбыз мындай ооруларга. Анан эми кыргызча ремиссия бул күчөп кайра тынчып калган оорулар учурлары, абалдары болот анын. Элдик медицинада колдонот. Биз аны запрет этпейбиз. Бардык ошол этаптарды өтөт бардык нерсе. Хирургдарга проктолог күчөгөн учурда, айла кеткен учурда кайрылат, конечно. Проктолог деген бул хирургия деген сөз. Ошон үчүн биз көмөк берип мындай ооруларга атайын адистигибиз боюнча жардам беребиз жакшынакай кылып. Азыр медцентрлер көп ачылып жатат. Геморройду лазер менен дагы операция жасап жатышат. Сизге лазер менен жасагандан кийин келип кайрылгандар болдубу? Эми лазердан өзүнүн показаниялары бар жакшы. Бул бизде Червинскийдин айтышы ливой жакшы нерсе, адамдын кара головной мозганын кол менен
жакшы соответствие этпесе болбойт бул. Лазер өзүнчө дарылабайт да. Ар бир методдун ичинде өзүнүн показаниясы бар, көргөзмөсү бар да. Панацея кылып эле биринчи орунга коюшка болбойт, конечно. Илим өзүп атат, алда кетип атат да. Бирок учурларда кээ бир учурда өзүнүн Федоров, академик Федоровдун методдору, школасы даярдаган операциялар мен көбүнчө эффективдүү деп эсептейм ошолорду. Лазерден кийин болду, канап, астазия болуп, биз жардам берген консультациялык жардам берген учурлар болду. Жаздын күнкү косугарындай мен кыйын деген медцентрлер ачылып, алардын жапа чеккендери болуп жатат. Сиз буга кандай карайсыз? Эми козгарындай болуп атат. Бирок эми адистик деген адис, тажрыйба деген тажрыйба. Азыр мен как педагог катары, как ушул проктолог, көп жыл иштеген киши катары врачтын жакшы мамилеси болуп, так диагноз коюу боюнча эффект болбойт бул жерде. Тез кароо, шашылыш мамиле кылуу бул только эмелерге ошибкалар алып келет да. Ар бир оодуга кылдат мамиле, индивидуальный подход кылып жасаш керек. Шаблонда болбойт эч жагы. Бул ушундай жеке оору. Сиздин медцентр ачканыңызга канча убакыт болду жана өз алдыңызга канча операция жасадыңыз? Эми бул ачылганда алгачтарда бул ачылган, бирок мен кичине өзүм шартыма жараша консультация, прием, операция ишини кылып атабыз. Бирок мен эми бул жерге мен азыр шартым азыр эски ачылган, бул чоңойтом десем бул кошуналар багы тиги туугандар айнекти басып калды, тигинтип калды, кеңей албай атам. Андай өзүнчө ачканга мен кичине каражаттар керек ага. Азырынча пока болгон шарт менен иштеп атабыз. Айткандай, сиз келген илдетке кантип жана кандай жол менен диагноз коесуз? Бул суроону бергениңиздин себеби азыр кээ бир оорулардын диагнозу чыкпай, убара болгондор да болуп жатат. Сөзсүз ар бир оорунун клиникасы деп коет. Белгилери болот. Азыркы эң жаман нерсе ушул жаштар азыр оорулар менен беседа кылбай калды, укпайт, шашылышка айтпайт. Ошон үчүн эң биринчи оорунун проявлениясы, диагностика, клиникасын карап, так көзөмөлдөп, так угуп, анан колдо болгон аппараттардын электромоноскопия, аноскопия деп коет. Электромоноскопиясыз чечилбейт. Көп учурларда диагноздун так болбошу, сапылыштуу оорулар деп коет, башка оорулардагы биз адашып туура эмес диагноз коюу мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз учурда өзүнүн аппаратура, инструментальный метод исследования, электромоноскопияны минимум жасаш керек. Ошондо гана диагноз так болуп, тактика лечение туура болот ошол учурда гана. Сиздин бул медцентриңизде канча киши эмгектенет? Биз азыр азбыз. Жанагындай кошуналардын мэрияга чейин бизди чоңойтуруп атат да бул жерден. Анан кийин соттошуу учуруна чейин барып, мен документтерим ошо мэрияда жатат азыр, ачыгында эле. Бир болбогон түшүнүгү жок бир эки кошунабыз, башка улуттагылар. Жеке өзүнүн эгоизм негизинде ошол мага кичинекей шарт түзүп кеңейткенге мүмкүнчүлүгүм болбой атат азыр. Ошон үчүн мен киши анча мынча колу бутум байлануу. Экинчиден мен жалаң чисти частың эмес. Мен өзүм медакадемия иштеймин. Тараканный бөлүмдө операция кылып, чоң операция. Мага только кайрылган учурда мен колуман келишинче так жакшы консультация берип, жардам берүүгө умтулам дайыма. Башка жактан операция болуп, жакшы боло албай, сизге келип кайрылгандар болобу? Көп учурлар болду. Сужение болуп калат, жана геморройдон структура деп коебуз. Ошондой болгон учурлар болду. Балким ал байнолор ошол мурдагы врачтардын, рекомендацияларын так аткарбаш керек болушунан мүмкүн да. Бирок, конечно, хирургдун колунан көп нерсе зависит этет. Бирок бул айттым, бул көпкө созулган оору. Ошол мурдагылар врачтын айткан рекомендациясын оорулар операцияны так аткарыш керек. Бул учурда биз жалаң гана врачтарды күнөөлөгүндөн алышпыз да. Ооруларды өзүнө жоопкерчилик мамиле кылыш керек операциядан кийин. Сизди биз Кыргызстан боюнча биринчи проктолог катары билебиз. Сиздин таалим алып кеткен окуучуларыңыз болсо керек. Бар, ошол иштеген жерде мен медакадемияда сабак берем. Дайым жашоо өзү таалим уже. Биздин жаш курагыбыз,
pedagogik стажы болса, не только проктолог эмес, биз ошол өзүбүздүн насаатыбызды жаштарга ар убакта айта жүрүшүбүзгө парыз. Өпкө тараканы кирүүгө боюнча биз боорго да жазайбыз, экине көк боорду, өттүн таш оорларын жазайбыз. Проктология боюнча ар учурда биз жаштарга тажрыйбабызды бөлүшкөнгө, үйрөткөнгө дайым аракет кылабыз. Мен өзүм уулумдагы проктолог адистиги менен шугулданат атат учурда. Дайыма биз ким болбосун өзүнүн тажрыйбабызды биз бөлүшөбүз, үйрөтөбүз. Ошондой кылат да. Медицина ошондой. Айткандай, өзүңүз ачкан жеке медцентриңиздин шартына токтолсоңуз, жана кантип операция жасайсыз? Шарты меники минимальный. Операцияларды ушу консервативный обследование калкуляция кылгандан кийин ошол биздинче көбүнчө бизде официальный методдор менен жасайбыз. Көбүнчө Федоровдун операциялары ушул геморродектомия, астаран сист анална каналы деп коет. Непротол, первый, второй модификация деген. Тирештина, жаракат оорулары көчүк, свиш, колгон оорулары жазалат. Кадимки отработанный таза методдор менен жасайбыз. Сиздин башка медиктерден айырмаңыз эмнеде жана операция жасоо ыкмаңызга токтолсоңуз? Биз особенно эч кимге айта албайбыз биз. Ушул так милдетин аткарып, так показаниясын коюп көргөзмөсүн. Ошол жасаса ошондой эффект болот. Ар бир учурдун өзүнүн көргөзмөсүнө жараша жасалыш керек операция. Тараканы болобу, геморрой болобу, любой учурда ошол показания менен жасалат операция. Жөндөн хирургдарга барсаң жазайт экен, баарын алып коет экен деген ал эл оозунда сөз. Бизде ошо индивидуальный подход деп коет. Для данный учурга, данный ооруга жараша тактика колдонулат да любой учурда. Өпкө боор органдарына дагы операция жасайт экенсиз. Өпкө боорго дагы. Мен азыр 86 жылдан бери мен официально тараканы хирургияда, мына акыркы 5 жылдан бери медакадемияда профет хирургия кафедрасында сабак берем. Илимдин кандидатымын. Азыр доцент милдетин аткарушумун. Биз ошол чоң операцияларды Исакара Жакынбаевда жасайбыз. Бүт өпкө оорулары, боордун экине көктөрүн ошол жерде биз чоң операцияларды ошол жерде жасайбыз. Ушул күнгө чейин. Сиз Ажообуз Садыр Жапаровго жолугуп калсаңыз, эмне деп суроо берет элеңиз? Ал киши жаңы келди. Медицина жактан азыр көңүл бурулар болуп атат. Мен ал кишиге айта турганым ушул медицинага мындан дагы мына 30 жылда жартылуу медицина жакка көңүл бурулган эмес. Буюрса жылыштар болуп атат. Биз ал кишиден үмүт этебиз. Медицина жакты колдойт, жаңы нерселерди жылдырат деген ойдобуз. Ошол. Азыр медицина тармагында кандай өзүлөр болуп жатат, өзгөрүүлөр? Өзгөрүүлөр көп. Ар бир адис өзүнүн адистиги боюнча жаңы информациялар, жаңы методдор менен көрүп окуш керек негизи. Союз убагында ар бир 3 жыл, 5 жылда повышение, специализация өтүш керек. Азыр учурда кичинекей ар бир өзүнүн каражаты боюнча барып төлөп окуш керек. Сыртка чыгуу азыр кыйын болуп калды, бирок ар бир өзүн сыйлаган адис өзүнүн кесиби боюнча дайыма изделип, дайыма жаңылап турушка милдеттүү да. Кой аксагы менен миң деген кеп бар эмес. Азыр медициналык окуу жайларда көбөйүп кетип, медицина тармагына дагы туура эмес сөздөр айтылып атат. Сиздин оюңуз боюнча медицина адамдары адам өмүрү менен күрөшүп аткандан кийин так иштеш керек. Сиздин оюңуз кандай жана чала иштеген адамдарга? Бул кесипти сүйбөй келгендерге, конечно, бул оор, кыйын. Азыркы учурда эл өзү билип калды азыр. Ар бир адамдын конституциондук укугу өзү. Кайсы клиникага барат, частный болобу, мамлекетте болобу, ар бир адам өзүнүн врачын тандап алуу анын конституциондук укугу. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн укугун билиш керек. Мамлекеттик дарылоо мекемелери болобу, частный болобу, азыр жакшы адистерди эл жатка билет.
эл оозунда врачтар, айтылуу врачтар бар. Ошон үчүн өзүнүн просто конституциялык правосын берип, жакшы адис тандап алыш, ар кимдин укугу өзүнүн. Эме сизге азыр көбүнчө сиз ушул геморрой оору боюнча азыр элде көп ооруп атат. Анткени телефондо отуруп атышат, кыймыл жок болуп атат. Анан сизге ушундай бир өтүшүп келген оорулар болобу? Жана башка жактан операция болуп, айыга албай калып келгендер. Бизде 80-90% өтүштүрүп келет өзү. Бүт жанагы элдик дарыгерлерде да эмнени гана кылбайт действительно. Келди ушундай ооручуларды жасап калабыз действительно чындыгында. Кээ бир мындай башка бир учрежденияден келет действительно. Сужение болуп, ар кандай проблема келет. Ошолордун баарын биз колубуздан келгенче жардам берип, ошол оорулуунун айып кетсине ошо шарт түзүп, жасап жардамыбызды, көмөгүбүздү беребиз. Геморрой оорусуна чалдыккандарга сиз кандай кеңеш бересиз? Кандай тамактануу керек? Алдын ала кантип сактануу керек? Бул эми геморрой оорусу кан тамыр оорусунан кетет сутунда. Анан кийин буга гигиенаны сактоо, туура тамактануу, жанагы ичимдик ичүү, курч оокаттар жөө, ичегенин жанагы иштин катууларын, наоборот өткөндө дагы геморройду ошол козгогон моменттер да. Ошон үчүн өздүк гигиенасын сактоо, туура тамактанып, туура жүрүш керек. Анан кыйнаган учурларда сөзсүз адиске барып кеңеш албаса болбойт. Өтүшүп кетет, осложнение болуп кетет. Ошон үчүн адамдын өзүнүн медициналык маданиятынан көп нерсе зависит этет да бул жерде. Дагы эмне берсем, мындай бир жаңы аппаратуралар келди деген сыяктуу ошого да токтолуп койсок болмок, Эми мен айында шартым жок, ала албайм. Жакшы сүйлөдү. Лизинг, пизингтерди алып атышат эми. Макул байке, акыркы суроону берейин, Жакшы тилек, жарым ырыс деген кеп бар. Элге карата болгон тилегиңизди жана оюңузду айтсаңыз. Бул кыргыздын эле илгерки макалына барып такалат да. Бул биринчи байлык ден соолук, экинчи жолу агзоолук дейт, Геморрой болобу, любой учурда адамдын ден соолугунан артык, ашкан нерсе жок. Эң байлык ден соолук болсо иш ийгиликтүү болот. Адамдын чыгармачылыгы артат. Любой кесип болсун, кандай иш болбосун, адамдын ден соолугунан арткан нерсе. Ошон үчүн биз ушунча өмүр бир өмүрдө ошол ден соолугун арнап күрөшүп жүргөн адамдардын бирибиз ушундай.